kalk bergen jokmun. Bunu түшүндүрүүгө кетирип атам. Силер дагы эл менен жолукканга чыккыла. Же чакыргыла бул жака, же бир жерден конференция кылсаңар, өкүлдөрү келип сиздер менен беттешип, ошо болгон жообуңуздарды бериңиздер. Болбосо мыйзам чыгарып болсо дагы ушу көйгөйгө жардам бербесеңиздер, элдин көйгөйү кыйналып атат. Деп сиздердин атыңыздардан мына мен өзүм атыман жазып, бүт бардыгыңыздардын атыңыздардан жанагы замына көрсөттүм арызыңыздарды. Колуна берген жокмун. Себеби эртең бир күнү сиздер менен жолуктурганда депутаттарды спикерге барып ошол чечим чыгарат да. Анан арызыңыздарды көтөрүп мен сиздер менен барам. Арызыңыздарды берип, түшүндүрүп, анан сиздер менен сүйлөштүрүп турган мен өзүм жумушум менен кетем. Ошо мен сиздерге болгон көпүрөм болот. Ал жерден тыянак чыкпаса, ошол арызыңыздардын копиясын мен бүгүн копиялатып коем. Эртең Нуркожоевич келет. Бул нерсе негизи Жогорку Кеңеште чечилиш керек да өзүчө жолу. Алар мыйзам чыгарып, себеби аткени сиздердин мен окуп чыктым. Көпчүлүк кредитиңиздер жеке менчик частный банктан алыныптыр. Бул кичине татаал болот. Ошондой деле бирок өкмөт жактан бул жактан мыйзам чыгарылса, жоюу максатта мораторияга кабыл алышса, жеңил болот. Аны эл өкүлдөрү чечет негизичи мыйзам токуп. Өкмөттө кайсы банк бар экен? Мен арызда эмне себептен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин спикери Талант Мамутов деген алмашыптыр эжекелер. Бүгүн Талант Мамутовду коюшуптур. Мен Канат Исаевге деп жаздым эле, албай Талант Мамутов алмашты дегенден Талант Мамутовго Мекенчилик партиясынын уюштуруу ишинин төрагасы Үсөн Калмаматовдон арыз. Биздин арыз берүүбүздүн себеби мен эл атынан чыктым. Азыркы кылдарга көрүнүп турасыздар, 3 күндөн бери өкмөт үйүнүн алдында өкмөт жана сиздердин азыркы алып барып жаткан ишиңиздерге нааразычылык акциясы уюштуруп, элдер чыгып жатканын эмне үчүн келип комиссия түзүп, элдин үнүн угуп койбогонуңуздар, же эл көтөрүлүшкө чыгышын күтүп турасыздарбы? Же шайлоого гана бир гана өзүңүздүн кызмат орун гана керек болуп турабы? Менин колумда окугум почеркин сенин же эл көтөрүлүшүн күтүп турасыздарбы? Же шайлоого бийликтин бир кызматына өз адамыңыздарды коюунун аракетин көрүп, өз көмөчүңүздөргө күл тартуу аракетин көрүп жүрөсүздөрбү? Туура. Менин колумда тез арада чечилүүчү ар кандай көйгөйлөр менен 300дөн ашык арыз турат. Бул арыздар Кыргызстандын ар кыл аймактарынан келишкен. Биз аларды араң токтотуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен аларга түшүндүрүп жатабыз. Элдин чыдамы да биздин чыдамыбыз да кетти. Себеби эч нерсе деп жооп табууга айлабыз калбады. Бул арыздарга эл өкүлдөрү катары сиздер жооп бербесеңиздер, өкмөт жооп бербесе ким жооп берет? Тез арада чукул чара көрүп, биз менен байланышыңыздар. Эл жоопту сиздерден күтүп жатышат. Борбордо баш аламандык болуп кетпеш үчүн алдын ала элдин үнүн угуп, чара көрүүңүздөрдү суранам. Мекен алдында жоопкерчилигиңиздерди унутпаңыздар. Жакшы. Мына эжекелер. Эми сабырыңыздарды бекем кармап, сабырдуу болуп, мен телефонумду күтүңүздөр. Мен күндө мына Биржан Сулуулайн эртең Талант Мамутов окуйт катты. Талант Мамутовго дагы барам дагы тике кирип туруп, мына сиздерге көпүрө болууга аракет жасайт. Сиздерди бир жерге менин оюм чакырса, тегерек столго. Ошондо 300-400 адам эмес, бир 10 чакты өкүлдөрүңүздөр кирип, арызды ошондо колуңуздарга берем, түшүндүрүп, анан алар мыйзам чыгарганга аракет жасаш керек. Ошондуктан ошо. Ушундай эжекелер. Тозулукта бүткөндөн кийин бүтү жогушту. Эми аягында уш жерге келдик да. Биз деле келбейли коюп деген мындай ситуация болот да, садыр жаңыдан болот да. Бирок банктар жаныбызды койбой атат. Силер аякка эмнеге бардыңар? Бизге эле келбейт белеңер. Ой эми силерге келдик, чечпейсиз.
сиңерби десек тök эмне деген проценттерди кошуп атышат. Эми биз Сотко өткөрүп атышат биздин уже үйлөрдө. 4 күндөн бери ар кайсы жерде конуп жүрөбүз. Бирок ушуну тез кылбасаңыз биз кетип да үйүбүзгө барып жата албайбыз. Барсак азыр кошуна колуң бар, душман бар, кана кыйратып келген. Ушунча алыс жерден келип алып анан эч кандай биз эме укпай кетип калабызбы? Мен силерге түшүндүрдүм. Эч кандай жооп укпай эле. Үнүздү угуп түшүнгөн киши керек да. Досумдун атасы өтүп, азыр Атага барышым керек эле. 15 мүнөт убактым калды эжекелер. Мен эртең менен даже завтра кылбай жүрөм. Мен сиздердин араңыздардамын. Мындай Жок, депутаттар керек.